Bismillahirrahmanirrahim. Selamun aleykum. Hurmatlı menin musulman bir tuğandarım. Құдай берсе біз мұрдақ сақтарда уада қылғандай еле хижап жөнінде баштайбыз. Негізелі ел арасында ошол хижап жөнінде сұраулар көп, толтыра сұраулар көп. Хижап туралы айтылған мысалы китептер азырақ болса дагы жетишсиз. Анан толгон токой сұраулар бар. Буерта ошол суроолорго жооп катары ушул биздин өзүбүздүн китебибизди биз даярдаган элек. Кудайым берсе бир аз болсо дагы элдер суроолоруна жооп катары мындай бир маалымат алабы деген бир максатта. Мисалы ошол эле суроолордун биринчиси. Бул жерде айтат, мен дейт, эгерде шарият буйргандай кийине турган болсом, бул демократияга каршы болуп калбайбы деген суроолор болушу мүмкүн да. Мисалы демократияга каршы болуп калбайбы деген суроо. Мисалы демократия деген өзү эмне? Негизи бул бизде жок эле түшүнүк да, бул сырттан келген түшүнүк. Демократияны элдер кандай түшүнөт? Каалаганыңды жей бер, каалаганыңды иче бер, каалаганың менен жүрө бер, каалаганың менен жата бер деген бир түшүнүктү элдер ошону түшүнүшөт да. Эми, бирок ал нерсе эч качан бизди жакшылыкка алып барбайт. Ал нерсе эч качан бизди жакшылыкка алып барбайт. Эми эгерде демократияга каршы дей турган болсок, анда ал не Кудайдын айткан сөзүнө биз каршы болуп калабыз. Анткени бизди Кудай таалам жараткандан кийин бизге кандай нерсе пайдалуу, кандай нерсе зыяндуу экендигин бир гана Кудай өзү чечет да. Мисал катары айта турган болсок, эгерде демократияга каршы дей турган болсок, мисалы биз ооруп кала турган болсок, докторго барабыз. Докторго барсак, сен жакшы көргөн мына таттуу тамакты сен жебеген, мына суусундукту ичпегин деп баарын тыйып коет. Бирок биздин каалообузга каршы болсо деле ошол врачтын айтканын аткарып атабыз го биз. Эмне бул демократияга каршы эмеспи? Мисалы чындап караганда, ошо врачтар ошо бир нерсени билсе, башка билбеген нерселер толтура. Бирок билген нерсесиге гана бизге жол көрсөтүп атат. Ошол көрсөткөн жолун биз аткарып атабыз да. Эмне бул демократияга каршы эмеспи туугандар анда? Демек, биз ойлогондой, Аллах Тааланын буйругу эч качан демократияга каршы эмес. Демек, бул адамдын табиятына жага турган нерсени Кудай Таалам буйрат, адамдын табияты өзү каалаган эле нерсе, бул Аллах Тааланын буйругу. Биз өзүбүз демократияны шылтоолоп, ар кандай суроолорду жарата беребиз. Мына туугандар, бул биринчи сурообузга жооп. Ассаламу алейкум достор. Эгерде сиз унаа алам десеңиз, Ак Жол трейдинг компаниясы сиздин кызматыңызга дайын. Сиз каалаган автоунааны Түштүк Кореядан жана Америка Кошмо Штатынан алып келип беребиз.